Саламатсыздарбы? 20-ноябрга карата маанилүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Чүй облусунун Ысык Ата районунда милиция 21 жаштагы жигит менен 15 жаштагы кызга нике кыйган айылдын имамын кармады. Аны менен катар жашы жете элек кыз менен никеге турган бала да кармалды. Чүй милициясы окуя Ивановка айылында болгонун маалымдады. Шектүүлөр диний ырым-жырымдарды өткөрүүдө нике курагы жөнүндө мыйзамдарды бузган үчүн кармалды дешти укук коргоо органдарынан. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев Жалал Абадда бийликти күч менен басып алууга чакырыктар беренеси менен айыпталып жаткан 70 жаштагы пенсионер Салия Таштанованын кармалышы боюнча комментарий берди. Айтып жатышпайбы, пенсионер 70 жаштагы апаны камап коюптур деп. Эгерде мыйзамды буза турган болсо 70ке, 90го же 18-20 жашка чыгабы баары мыйзам алдында бирдей жооп берүүгө милдеттүү. Пенсионер болобу же студент болобу бизге айырмасы жок. Ким мыйзамды бузса баары жооп берет жана жооп берүүгө милдеттүү. Ошондо гана коомубузда тартип болот деп билдирди Ташиев 19 октябрда УКМКнын Кара-Балтадагы жаңы имаратын ачып жатып. 70 жаштагы пенсионер Салия Таштановага бийликти күч менен басып алууга чакырык беренеси менен айыпталган. Пенсионердин адвокаты Токтосун Жоробековдун айтымында Таштанова президент Жапаров менен УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевке кайрылуу жасагандан кийин кармалган. Кайрылууда ал өлкөдө баалар кымбаттап, адилеттүүлүк жок болуп калганын билдирген. Адвокаттын билдиришинче, кайрылуудан кийин ага президент менен УКМКнын төрагасынын аброюна шек келтирген, элге чакырык жасаган деген жүйө менен кылмыш иши козголгон. Салия Таштанова өткөн жылдын ноябрында Кемпирабад суу сактагычынын жерин Өзбекстанга берүүгө каршы курултайда сөз алып сүйлөгөнү белгилүү. Анда ал атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровду чек ара маселесин чече алышпаса отставкага кетсин деп талап кылып чыккан. Кийинчерээк Таштанова үй камагына чыкканы белгилүү болгон. Nazar News сайты фейктер жөнүндөгү мыйзамга ылайык Акылбек Жапаров тууралуу макаласын сайтынан өчүрдү. 11 октябрда Nazar News басылмасына жарыяланган макала Акылбек Жапаров качан каралар сыяктуу кечирим сурайт болду экен деген баш тема менен чыккан. Маданият министрлигинен клопко билдиришкендей, алгач мекеме басылмага эскертүү жиберген. Ал эми талап аткарылбаган соң сайттын ишмердүүлүгүн токтотуу тууралуу чечим чыккан. Анткени менен министрликтен сайттагы макала өчүрүлгөнү тууралуу маалымат алышканын, бирок расмий билдирме келип түшкөнгө чейин сайтты бөгөттөө тууралуу чечим артка чакыртылбашын айтышты. Ал эми Nazar News'тун башкы редактору Гүлжан Шерипбаева 24 KG'ге маек куруп, сайттагы Акылбек Жапаров тууралуу материалды басымдан улам өчүрүшкөнүн айтып берди. Алгач ооз-эки эскертүү берилген. Кийин министрдин орун басары Марат Тагаевден кат алдык. Мен ал макалада чындык жазылган, эч нерсе өчүрүлбөйт деп айтканмын. Андан соң Чыңгыз Эсенгул уулунан кат келди. Кечээ түнү менен ызычуу болдук. Таасирдүү адамдар телефон чалып жатышты. Ошондуктан макаланы өчүргөнгө аргасыз болдук дейт Шерипбаева. Аны менен катар басылманын баш редактору кечээден бери сайтта жаңылыктар жүктөлбөй жатканын, мында да админ ресурстун кийлигишүүсү мүмкүн экенин белгиледи. Бийлик 2026 жылдын аягында Кумтөрдүн калдык сактоочу жайынан алтын ылгап алуу ишин баштоону пландап жатат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 19 октябрда Кумтөр алтын кенинин 30 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарада сүйлөп жатып билдирди. Анын айтымында калдык сактоочу жайларда 100 тоннага жакын алтын бар. Учурда аларды ылгап алуу боюнча долбоор иштелип чыгууда. Ал коркунучтуу болуп жаткан калдык сактоочу жайды коопсуздандырабыз, тазалап алабыз. 2030 жылдардын ары жагы барып, аны да таптаза кылып бүтүрөбүз деп билдирди президент. Ошондой эле Жапаров жакынкы жылдары Кумтөр Gold Company Ысык Көл облусунун Жетөгүз районунда жайгашкан Тоголок жана Жангарт өңдүү жаңы кендерди өзү өздөштүрүп баштаарын билдирди. Мурдараак компания аталган кендерди иштетүү үчүн 8 августта Жаратылыш ресурстары министрлигинен лицензия алганын билдирген. Компания Тоголок кенинде бургулоо иши үчүн жалданмачыларды тандоо ишине киришкенин айткан. Мындан тышкары президент сөзүн улай 2022 жылы Кумтөрдө 17,3 тонна алтын өндүрүлүп, Кумтөр Gold Company салык жана милдеттүү төлөм катары 32,2 миллиард сом төккөнүн белгилеп, кенди иштетүүдөн таза киреше $371 миллион түзгөнүн айтты.
Министрдин орун басары Чыңгыз Эсенгул уулу башында турган Маданият министрлигинин комиссиясы клубдун сайтын бөгөттөө тууралуу басылманын ведомствонун чечимине карата берген административдик арызын канааттандырган жок. Мындай чечимди комиссия 19 октябрдагы жыйында кабыл алды. Чечимдин аргументациясын клуб 2 иш күнү ичинде алат. Клубдун сайтын бөгөттөө чечими 12 сентябрда күчүнө кирген. Клубдун сайтын бөгөттөөгө саясатчы Равшан Жээнбеков абакта кыйноого кабылганын кабарлады деген материал негиз болгон. Макаланын үстүнөн Маданият министрлигине УКМК арызданып кайрылган. Атайын кызмат материал чындыкка коошпойт жана УКМКнын аброюна шек келтирет деп эсептейт. Ошол эле маалда Жээнбеков тууралуу жаңылыкта саясатчынын кыйноого кабылганы жөнүндөгү билдирүүсүн четке каккан жаза аткаруу кызматынын позициясы да көрсөтүлгөн. Ал эми УКМКнын өзүнүн басма сөз кызматы бул боюнча расмий төгүндөөсүн 9 сентябрда гана, башкача айтканда, клубдун үстүнөн арыз түшкөндөн 2 күн өткөндөн кийин тараткан. Ошондой эле саясатчынын билдирүүсү чыккандан 1 жумадан ашык убакыт өткөндөн кийин гана чыгарган. Аны Кыргызстандын бир катар басылмалары да тараткан. Сайтты бөгөттөө менен катар клубду юридикалык жакты жабуу коркунучу тооруп турат. 28 августта Бишкек шаардык прокуратурасы Борбор каланын Октябрь жана 1 май райондук сотторуна клуб медиа коомдук фондун жоюу жөнүндө доо арыз бергени маалым болгон. Документте доонун себеби катары басылма көрсөтүлгөн уставдын алкагынан тыш ишмердүүлүк жүргүзүп жатканы айтылган. 23 октябрда бул доо арыз боюнча баштапкы угуулар улантылат. Ош облусунун Араван районундагы Зухрахан Розахунова атындагы орто мектептин 200 орундуу кошумча имараты ашар жолу менен курулуп жатат. Курулуп жаткан кошумча корпустун жалпы сметалык баасы 21 миллион сомду түзүп, анын 9 миллион сомун жергиликтүү тургундар чогултуп беришти. Курулушка айыл өкмөттүн бюджетинен 3 миллион сом бөлүнүп берилген. Ал эми демөөрчүлөр, ишкерлер жана чет өлкөдөгү кыргызстандык мигранттар чогулткан каражатка имараттын чатыры жабылган. Кийин Ош облустук өнүктүрүү фонду Дубалды ШВО жылуулук түтүктөрүн орнотуу, полдорду жасоо үчүн 7 миллион 800 миң сом бөлүп берген. Класс жетишсиздигинен балдар коридордо да окучу. Андыктан эл ушул эле мектепке кошумча 200 орундуу корпусту ашар жол менен курууну колго алды. Курулуш иштери дээрлик аяктап калды. 10 күндүн ичинде окуучулар ал жакта окуй баштайт, деди Нурбат айыл өкмөтүнүн башчысы Даврамбек Шамшидинов. Зухрахан Розахунова атындагы орто мектеп 1964 жылы курулган. Ал 550 орунга ылайыкташып, учурда 1400 окуучу билим алууда. 19 октябрда Бишкек-Ош унаа жолунун 246 чакырымында кар көчкүгө каршы тоннелдин ачылышы болуп өттү. Тоннель Жапон өкмөтүнүн жана Жайка агенттигинин жардамы менен курулду. Иш-чарага Минкаптын төрагасы Акылбек Жапаров катышты. Жапаров аталган жол өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн бириктирет жана республиканын негизги кан тамырынын бири болот деп баса белгиледи. Ошондой эле төрага тоннель Жапон технологиясы боюнча монолит бетондон курулуп, жолдун туурасы 30 метрге чейин кеңейтилгенин кошумчалады. Тоннелдин курулушу 2019 жылдын май айында башталган. Жалпы долбоордун сметалык баасы 39,2 миллион АКШ долларын түзөт. Анын узундугу 460 метр болуп, учурда объекттин курулушу толук бүткөрүлдү. Бишкекке газ менен жүрүүчү жаңы 80 автобус келди. Бул тууралуу клубко 20 октябрда Борбор каланын вице-мэри Максат Сазыкулов билдирди. Автобустар Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы кол койгон келишимдин негизинде Кытайлык Golden Dragon заводунан алынды. Бул келишимге ылайык жалпы 124 автобус келиши керек. Бүгүнкү күндө 430 жаңы автобус келди. Анын ичинен 80-и Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы кол койгон келишимдин негизинде келген газ менен жүрүүчү автобустар. Ал эми калганы президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен алынган 1000 автобустун 350-сү. Баш аягы жылдын аягына чейин 625 автобус келиши керек, деди Сазыкулов. Автобустун узундугу 10,5 метр, жүргүнчүлөрдүн сыйымдуулугу 85 адамды түзөт. Салондо 2 LED экран жана 6 видео байкоо камерасы бар. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн атайын 2 орундук бөлүнгөн жана автобустун сыртында атайын пандус түшүрүүчү баскычы бар экени айтылат.